Жасалма аныктамалар менен өлкөгө кирген мигранттар COVID-19 илдетин күчөтүшү мүмкүн. Өз өлкөсүнө кайтууда мигранттар ПЦР тесттерин тапшырып илдеттин бар жогун аныктоосу керек. Бирок биз ишенген ПЦР тесттердин анализин Орусияда ар ким өз алдынча жасап, жуулуп четинен каражатка сатып алып жаткандыгын айтылды. Биздин чыгармачылык топ да алар менен байланышып, Ош шаарында туруп эле анализин жасатышкан. Бул тууралуу кезектеги сюжетте эне сөз болот. Кыргызстанга келген миңдеген мигранттардын ПЦР тести шектенүү пайда кылды. Биздин телеканалга кайрылган жаран өз өлкөсүнө кайтарды. ПЦР анализин акчага сатып алгандыгын жана Кыргызстанга ковид илдети менен ооруп жаткан жарандарда келип кырдаал оорулошуп кетиши мүмкүндүгүн айтууда. Каражат табууну каалаган шылуундардын бул аракетине чектөө коюу керек дейт ал. Кече 19 числодо Москва шаарынан Домодедово аэропортунан учуп келдим. Мени эң көбүндү ооруткан маселе бул биздин ден соолугубуз. Москва шаарынан келгендерге ПЦР тести мен 90% башым менен, керт башым менен жоопкерчиликке даярмын. 90% адамдар ПЦР тести 2,5 миң сомдон 3 миң рубльге чейин жарым саат, 1 саатта жасатып фальшивый документине учуп келатат. Аны биздикилер карабай эле, жөн эле кагаз түрүндө көрсөтүп туруп аэропорттон түшкөндөн кийин карап коюп кайра өткөрүп атат. Ошону биздикилер ким жооп берет, жоопкерчиликти ким алат? Бул маалыматтан кийин соц тармактагы группаларга байланышып, Кыргызстанда турган менин атыма да ПЦР тестин анализин жасап беришти. Бул менин аты жөнүм, тагыраагы Даткабек Шабданбек уулу. Биз алар менен байланышканыбызда паспорт гана керек болоорун айтышты. Ал үчүн 2 миң рубльдан жогору каражат төлөш керек болот. Биз ПЦР тест боюнча чалып атабыз. Аэропортко керек, аэропортко Кыргызстанга учушубуз керек. 3% деген бар, 2,5 миң, я. 3% да сашып берет, холласыз. Кооз ham beramiz, холласыз. Telefonga tashib beramiz, PDF. Анашын оларды чыгарат. Мен аны менен жакшы эле өтүп кетемби, анан барганда проблема жаралбайбы? 3% кетасыз, 3% кетасыз. Проблема вообще болбойт. Ал эмечи, мен акчасын кандай кылам, силерге каяктан жолуп кандай кылып берем? Хоры соат бирлerde паянчы келерсизби? Бирлерде өтүп барсам болот, бирок мындай мен силерге или картаңарга бир нерсе отуруп койсом эле болбойбу? Карта ташып берип аласыз. Эми биздин өлкөгө кирген жарандардын кимисинин колундагы анализи жасалма, кимисиники чыныгы аныктама экендигин атайын олтурган кызматкерлер кантип аныкташат? Алардын колундагы тастыктаманы көрүп, андан соң QR коду аркылуу гана аныктоого мүмкүнчүлүк бар дешет. Бирок бизге берген жасалма аныктамада базадан чыгууда көзөмөл кылган кызматкерлер аныктоо татаал болуп жаткандыгын айтышууда. Ооба, тилекке каршы ошондойлор дагы болуп атат. Ал жакта биз бардыгын да контролдоого аракет кылабыз. Кээде ар учур болот. Ошондо кээде ушундай учурларда каттап атат. Алардын дагы бүт баарын текшерип караганга аракет кылып жатабыз да азыркы учурда. Эми бул аракеттерди Россия өз мамлекети өзү көзөмөлдөсү керек да, сөзсүз түрдө. Бизде Кыргызстанда болсо, биз бардык жерде бул жакта анализдер мамлекеттик түрдө жасалып, анализдер тапшырылып, даяр болуп, анан Россияга учуп кетишип атат азыркы учурда. Россиядан келгенде албетте өздөрү Россия контролго алышы шартта. Кээде учурлар каттап атат, 1ден 2ден ошондой жасалган учурлар болуп атат. Биз аны тактык менен текшергенге аракет кылып атабыз азыр. Орусия өлкөсүнөн жаңы гана келген мигрант бул көрүнүштү мамлекеттин катачылыгы катары кабыл алууда. Анын айтымында өлкөгө кирген ар бир жаран тест тапшырып, андан соң кирүүсү керек деген пикирде. Эгерде мен ошо Алымкадыр Бейшеналиевге сунуш жолдойт элем, ошол жактан келгендерди бир эле гостиница аэропорттун жанына, гостиницаны арендага алып туруп эле өзүбүздүн мамлекет. Ошо адамдардан 2 миң сомдон таза өзүбүз текшерип алып, ошо пулун дагы алсак биздин мамлекетке кыйла пайдасы тиймейт. Азыр тапшырганыбыз Российская Федерациянын дагы бюджетине түшпөйт, биздин бюджетке дагы түшпөйт, орто жолдо жанагы чөнтөк буруштарга түшүп атат. Мындай жатканда документ жасагандарга түшүп атат. Ушуну эгерде Алымкадыр Бейшеналиев укса, же кабыл алышыңызды суранамын, же ошуга бир чара көрүшүңүздү суранамын.
Кыргызстан бүгүнкү күндө ковид илдетинен толук кандуу арыла элек. Мурункуга салыштырмалуу азайганы менен кооптуулук бар. Жасалма тесттин жыйынтыгы менен кирген миңдеген мигранттар өлкөгө оорунун жайылтуусу толук мүмкүн. Ал үчүн кескин чараларга барып, талаптарды өзгөртүп, же өлкөгө кирген ар бир жаран текшерүүдөн өтүүсү зарыл. Таткаш Абдан, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. 2 октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Алиев 2 айга 21 декабрга чейин камалды. Сот анын бөгөт чарасын 23 октябрда карап, ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу 1 райондук сотунан бүгүн 25 октябрда кабарлашты. Алиев тергөө иштери бүткөнгө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө абагында болот. Ал кыйноо колдоогон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 22 октябрда билдирген. Алиев менен кошо аталган бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчү Айсулуу Рамазан кызы колго түшкөн. Алардын баары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Булар иликтеп жаткан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жергиликтүү элинден көп суммада пара талап кылганы, көп балалуу эне милиция бөлүмүнө чакырып басым жасаганы айтылды. Ысык Ата районунун Будёновка айылындагы үлпөт тойдо белгисиз куралдан ок атылган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева билдирген. Анын айтымында факт жоруктар жөнүндө кодекстин калк жашаган аймакта мылтыктан ок чыгаруу беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Үлпөт тойдо жигит асманга ок чыгарган видео социалдык тармактарга чыккан. Ок аткан адамдын тек жайы аныкталып, ал 22 жаштагы жигит экени белгилүү болду. Ал мылтык атасына таандык экенин айтты. Агасынын үлпөт тойунда 2 жолу асманга ок чыгарган. Достору видеону тартып алып, өздөрүнүн социалдык тармактагы баракчаларына жайгаштырган. Азыр бардык жагдайлар иликтелүүдө деп белгиленет маалыматта. Тойдо ок атылган учур буга чейин дагы катталган. 25 сентябрда Ош облусундагы Өзгөн районуна караштуу Кайрат айылында үлпөт тойдо белгисиз куралдан ок атылган.